Өткөн жылы автокырсыкка учурап, учурда кыймылсыз жаткан 22 жаштагы Саламат Калыгулов тууралуу буга чейин дагы Кайрымдуу бол фонду сиздерге маалымат берген. Кыршындай курагында бир үй бүлөнүн таянкан тереги болгон Саламаттын мынтип төшөккө жипсиз байланып жатканын көрүп, апасынын заманасы куурулат. Кимдир бирөө кайсы бир дары себеп болуп калар деген үмүт менен Саламатты учурда жеке клиникалардын бирине көрсөтүп жаткан чагы. Мындан улам аз да болсо сиздер дагы Саламаттын ден соолугунун жакшыруусуна салым кошосуздар деп ишенебиз. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Саламатсыңар кыргыз элим. Менин балам Саламат 2022 жылы ДТПга кабылып азыр төшөктө жатат. Биз ошо төшөктө жатып акыбалы оорлош баштагандан баштап Азамат Байматовдун Кайрымдуулук каналына кайрылдык. 3-чү жолу тартылып атабыз ушу каналга. Азыр мен баламдын акыбалы кичине оор болуп атат. Корейский клиникага көргөзүп атканбыз. Корейский клиникага барсак, нервтери бүтөмөлөрү уктап калган деп айтышты. 1 жыл болуп калыптыр, көпкө жатып калыптыр деп. Ошого байланыштуу азыр баламдын көп немелерин ойготуш керек болуп атат. Биз элге кайрылып аткан себебим бизге кичине жардам керек болуп атат. Баламды биринчи сүйлөткөнгө жардам беребиз деп атат корейский клиника. Андан кийин барып могу кышайган эмелерин түздөйбүз деп тарамыштарын жазабыз деп атышат. Элден кайрылган бизге жардам керек болуп атат. Балам кетсе сүйлөсө мен үмүтүм ушу баламдын жайы келди. Үмүтүм ушу баламдын жайы келди. Больницага көп клиника жатты. Бул Корея бизге үмүт берди, что балаларды отургузган басып азыр ушу Корея болуп атат. Азыр бизге ошо берге келип атканбыз, такси менен алып барып Ильинябызга мед эжени жалдаганбыз, медик эжени. Ал күн карайт, укол неме деп дарылар акчага азыр мажбур атабыз. Ортодон андай канал чыгып атат, ачымдык каналдын видеосу кирип акча алышат да, ошол суранат элем эч качан мындай жолдон акча таппайлымыздарчы. Биз деле жыргабыз, кириген жокпуз. Эч качан төшөк таппагыла ушунча таап балдарга айтам. Биздин жолорду ачып каналын алып салыңарчы. Биз Жансдан кириген жок, бизге сон болсак азыр за болуп атат. Азамат Байматовго кайрылып атабыз. Биз медик жалдаган себебибиз бул бала тирик түн кармап калган күн, күндүз деле кээде кармайт. Анан бүчүбүз тешилген, поварсы билген, ашказаны билген. Ошо биз азыр ошо медик жалдапбызды алып жүрөм постоянночу. Медик эже жаным. Ошо элден мындай түшүнсө.
Саламатты апасы күн сайын дал ушинтип такси менен жеке клиникага алып келет. Балам жакшы болуп кетсе болду деген эненин үмүтү чоң.
эки клиникадан чыктык. Биз ошо Азамат Байматовдун кайрымдуулук каналына кайрылганбыз. Дагы элге кайрылып кетем. Канча бизге азыр ошо жардам керек болуп атат. Балама көпкө чейин көрүнөт экенбиз. Кудайым буйруса үмүтүбүз ушундан болуп атат, ушу клиникадан. Балам базат турат деген ниетим бар. Кудайыма үмүтүбүз ушундан болуп атат.